Такыр алып салганда болбойт, эми чектөөлөр киргизсе болот да менин оюмча. Круглую семью праздновать деп койсо болот да. Мен жаңы жылдык концертти токтотуп турсаңар болот эле, ага кылган кыргыз уулдары, кыргыз кыздары, балдары тойду өткүзбөй отурсаңар жакшы болот эле. Мынау экинчи толкун пандемия өтүп кеткенче койтурсаңар жакшы болот эле да. Сөзсүз түрдө өтпөшү керек. Жөнүндө быйылкы жылды үйдө жаңы жыл баягы семейный праздникта үйдө эле үй бүлө менен тозгон жакшы болот деп ойлойм. Колдойт элем, туура эле. Көпчүлүктү азыр көп жерге чогулганды битке токтотуп отурсак. Потому что буга чейин деле чогулуп келгенбиз, эми бир жыл чыдап койсок, менин оюмча туура эле нерсе да ал. Эң биринчи очередь ушу оорунун мисалы үчүн канчалык коркунучу бар, ошону эске алыш керек го дейм. Если ушул оору мисалы үчүн чындыгында бир коопсуздук көрсөтүп атса, анда баарын тең сактаныш керек. Баардыгын тең туура мындай тең салмактап туруп анан иш кылыш керек го дейм. Мен ойлойм ал туура эле, анткени абдан көп киши чогулган жерден баягы ковид менен оорушат да. Ал жагынан туура деп ойлойм да. Өткөрбөй эле койгон туура ошол. Өткөрсө да баягы өзүнүн жумуш иштеген жерден эле өткөрүп койсо болот да. Баягы чакан коллектив менен. Менин жеке оюм болсо, ушул элдер чогулуп бир эмеде отурганга мен каршы элемин. Себеби мореки пандемия болуп атпайбы, ошонун жугуп кетпеш үчүн ошо болбой эле койгон жакшы эле болот го элге. Кийин пандемия бүткөндөн кийин анан тойлорду тойлойбуз да буюрса. Чынында мына бүт мамлекеттерде, бүт өлкөлөрдө пандемия болуп, көп эле кишилер ооруп, сакайгандар аз болуп, кээ бирлери тиги дүйнө менен кош айтышып кетип атпайбы. Ошон үчүн эми Кыргызстанда дагы бизде экинчи толкун башталып, көп эле мен өзүм деле туугандарым кайтыш болуп кетти. Чынында бул деле туура. Болбосо жанагы маска тагынбайт, колуна жана спрейлер тагынбай эле тойлорду азырынча кое турса жакшы болот эле. Ага болбой эле кыргызбыз да. Кыргыздардын баары эле ошо тойго барып, жугуштуу болуп атпайбы. Ошол туура эле деп ойлойм да. Обязательно надо страховать этиш керек, сакташ керек. Өзүң сак болсоң, бир туугандарыңды сактайсың, үй бүлөңдү сактайсың да. Чынында ал туура эле болуп атат азырынча. Азырынча кыргыздарга айтарым ушу тойду кичине кыскартып, барбай отурса болот эле дейм да. Чын ал туура эле болуп атат өкмөттүн кылган жумушу. Өкмөттүн чечими боюнча мен уккан жокмун, бирок мэриянын пландарын жөнүндө уктум да. Корпоратив вечеринкалар боюнча тыюу салуу. Эми бул маселени өтө негизинен караш керек. Эми ситуация Бишкекте өзгөчө начарлап баратат. Анан ушундай чогулуштар негизги вирустун жугушуна булак болуп атат да. Ал жагынан мен мэриянын анан ошолордун жетекчиликтин пландарын колдойм. Бирок эми элибиздин өзүбүздүн жоопкерчилиги болуш керек да. Анан байкап туруп чогулуш керек. Эми тоталитардык режимге салып, күчкө салып запреттер киргизүү мен ага каршымын. Рекомендательный форма жагынан берсе туура болот деп ойлойм. Анткени бул деле бизнес экономикада. Канча бизнес ушу 6-9 айдын ичинде жабыркады. Канча киреше келбей калды. Эми ушу эки тараптын ортосунда бир алтын жерин таап чыгыш керек деп ойлойм да. Маскаларды кийип, ошо дезинфицирующий средстволор киргизип, температураларды ченеп, эми өзү адамдын жоопкерчилигине таяныш керек да. Мындай силовой методдор менимче эч жакка алып барбайт.